Ош кардио медициналык борборунда ден соолукту сактоо тармагында иш алып баруучу мамлекеттик жана жеке менчик секторлордун кызматкерлеринин жыйыны болуп өттү. Жыйында медицина тармагына жеке менчик жана мамлекеттик кызматкерлеринин өз ара мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү тууралуу сөздөр козголду. Жергиликтүү эл аралык медицина кызматкерлеринин катышуусунда болуп өткөн конференцияда Кыргызстандагы медициналык кызмат көрсөтүү учурунда кездешүүчү көйгөйлөр талкууга алынды. Анда мамлекетте балдардын өлүмү көбөйгөнүнө карабай мамлекет тарабынан атайын балдар кардиологиясы дээрлик жок экенине токтолуп өтүштү. Ошондой эле Кыргызстандагы эң негизги көйгөй жаратуучу маселе катары толук медициналык билимге ээ болгон кадр маселеси жетишпестигин айтышты. Биринчиден кадр керек болот. Кадр бизде мындай кадрларды даярдаганга биздин министрликте дагы, негизи дагы биздин ооруканаларда мындай болбойт. Биз эгерде кадрлар болсо, биринчиден кадрларды даярдашыбыз керек, аны иштетүүгө биз сууга түшүрүбүз керек. Ал жерде, значит, экинчи маселе, бул жерде аппаратура, кардиохирургическая аппаратура өтө кымбат экен. Жыйынга катышкан Ош шаарынын вице-мэри жеке менчик клиникалар менен мамлекет карамагындагы медицина тармагы бири-бири менен тыгыз иш алып баруусу бүгүнкү күндүн талабы деп эсептейт. Сактоо мекемелеринин ачылышы бул жанагы коррупция каршыдагы бир өзүнүн элементтери болот. Себеби бул жерде ачык айкын кассага төлөп дарыланат, бирөөнүн чөнтөгүнө кетпейт. Ошондуктан бирок ошол эле мезгилде айтып коюшубуз керек, биз мамлекет тарабынан ошол мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелерин колдошубуз керек. Шаардын вице-мэри берген маалыматка караганда бүгүнкү күндө Ош шаарында 83 жеке менчик, 24 мамлекеттик ден соолукту сактоо бөлүмдөрү бар. Жеке менчик медициналык борборлорунун көбүн стоматология бөлүмү түзөт. Ошону менен бирге Ош кардио клиникасы да бир катар ири клиникалар сыяктуу бүгүнкү күндө заман талабына ылайык иштеп келүүдө. Акыркы мезгилдерде өлкөдө заара чыгуучу түтүктөрдө таш пайда болуу оорусу көбөйдү. Алсак 10 жыл ичинде эле республикада аталган оору 40% өскөн. Бүгүнкү күндө заара чыгуучу түтүктөрдө таш пайда болуу оорусу айрыкча эмгекке жарамдуу 20-50 жаш курактагыларда көп кездешүүдө. Бул оорунун жыл санап өсүүсүн дарыгерлер климаттык өзгөрүү жана тез даярдалуучу тамактардын таасири менен түшүндүрүшөт. Тез бышатырган нерселер көбөйдү, фастфуд деп коет, ошондойлор көбөйдү. Организмде баягындай ар кандай нарушенияларды алып келе турганчы. Бул урологиялык оорулардын структурасында биринчи орундардан турат десек жаңылышпайбыз. Себеби бул боюнча биздин отделенияда азыр почти 40% оорулар ушул бөйрөктүн, табарсыктын, сидик жолдорунун ташкыруусу менен жатышат. Көп операциялык жол менен алынат. Бизде көпчүлүгүнчө ушул сидик жолдон чыгып кеткенге тоскоолдук болгондо ошонун экинчи таштар пайда болуп ошондо. Заара чыгуучу түтүктөрдө таштын пайда болуусу акырындык менен байкалгандыктан көпчүлүк бейтаптар ооруну убагында байкашпайт. Нукат районунан келген Хамидулла Эргешев да бул ооруга чалдыккан оору козгогондо гана билгенин айтат. Уйку бербей санчкак туруп ооруп чыкты. Анан врачка барып текшерилдим. Анда бөйрөгүмдө 3 жылдан бери таш бар экенин аныкташты. Андан кийин операция кылып 3 таш алышты. Бүгүн 3-күн болду, операция кылып, картагына таш болгон аларды. Дарыгерлердин айтымында бул дарт кооптуу оорулардын бири. Анткени оорунун өтүшүп кетүүсү бөйрөктүн иштен чыгуусун шарттайт. 47 жаштагы Сабира Назарова да оорусунун өтүшүп кеткендигинен улам сол бөйрөгүн операция жолу менен алдырууга аргасыз болгон. Ооруп аткан. Анан мен таш бар экенин билген эмесмин. Кийин өзүбүздүн айылдагы больницага түшсөк ошо таш бар деп бияка жөнөттү. Бул жака келсем ошо үйренгендерге түшүрүп бөйрөк таш болгонго байланыштуу иштебей калганын айтып көргөзүштү. Анан ошо бөйрөк мындай чөчөк болуп, таш болуп, сарайым ошо жерге топтолуп калган деп. Мындан улам ак халатчандар оорунун алдын алуу үчүн ар бир адам ден соолугуна кам көрүп, убагында текшерүүдөн өтүп туруу керектигин айтышат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Болушмада жеңип
Залкар комузчу Болуш Мадазимов көзү тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. 13 баланы эрезеге жеткирип, өстүрүп, тарбиялап, аны менен бирге коомчулукта өз ордун таба алган инсандын жакындары бүгүн маркумдун үйүнө чогулуп мааракесин белгилешүүдө. Өмүрлүк Жубай комузчуну бизге төмөндөгүчө эскертип берди. Эгер биз жака чакыруу болгондо алдын ала билгендей комуздарын даярдап, формаларын даярдап, эмне десем, мен биз жака бара турган, айткандай эле биз жактан чакыруу келет эле. Кетет эле анан кийин. Дайыма кайерге барса биринчи орунду ээлеп, ушундай конкурстарга, немелерге барганда ар дайым келгенде биринчи орунду келип, Казакстандан гран-при тутуп, Самаркандка каяка симпозиум болгондо ондой биринчи орунду алып келген. Учурда балдардын 3-ü атасын жолун улаган. Балдардын айтымында өзү өнөрпөз адам болгондуктан көпчүлүк учурда балдарын чынчылдыкка үндөгөн. Эми балдардын бар эле бир аздан чертет. Азыркы күндө ушу аракет кылып, баягы биздин Кара Сууда Болуш Мадазимов атындагы музыкалык мектеп бар. Ошол мектептин мурас классы бар. Мурас классын ушул жерге алып келип, айылга алып келип, окуучуларга мурас классына сабак берип, мен үйрөтүп атам азыр. Комузчунун мааракесин жогорку бийлик өкүлдөрү да куттуктоо үчүн келип, анын жашаган айылына атын ыгарышты. Бүгүн анын 85 жылдык мааракеси Ошолтук драма театрында да белгиленип, анда шакирттери маркумдун жараткан чыгармаларын жаңыртты. Жорго салып бара жаткандай элестетип жоргону, комуз тегирмен тепкенин жогору жагына, тегирменди колдорун тегеретип калчу эле. Мен ушул Болуш Мадазимов агайымдын окуучусу болуп калганыма азыркы мезгилде аябай сыймыктанамын. Жана агайдын атын өчүрбөстөн дайыма ушул биздин кыргыз журтчулугуна дайыма атын таанытып, анын бизге таштап кеткен мурастарын дайыма эскерип жүрөбүз. Ушул мен Болуш агайдын өзүнөн Сарынжы бөкөйдү үйрөнүп калгандыгыма аябай сыймыктанам. Себеби ушул Сарынжы бөкөй дастан аркылуу эл ичи өнөр кенчи республикалык конкурстун алтын медалинин ээси болгонго татыктуу болдум. Ошондуктан ушул Болуш Мадазимов агайым мага өлбөс өчпөс эстелик калтырып кетти деп сыймыктанып келемин. Эскерүү кечиге Кыргыз Республикасынын маданиятын жана туризм министри катышып, анын элге калтырган чыгармалары белек болуп каларын белгиледи. Болуш Мадазимов кыргыз маданиятына өзүнүн өлбөс өчпөс изин калтырган, кыргыз маданиятынын жанып турган чолпон жылдыздарынын, кавкар жылдыздарынын бири болуп эсептелет. Ар бир улут өзүнүн духу менен, өзүнүн руху менен, өзүнүн ички маданияты менен, ички улуу күчү менен улут бойдон сакталып келет. Мына биз Манасты Саякбай Каралаев менен, Сагынбай менен байланыштырсак, комуз өнөрүн биз Карамолдо Ыбраев менен байланыштырабыз. Мен айтар элем, соңку акыркы жылдардагы Кыргызстандын тарыхындагы, Кыргызстандын маданиятындагы эң залкар комузчу, номер 1 комузчу Болуш Мадазимов десем мен эч качан жаңылбайм. Эскерте кетсек, Болуш Мадазимов Ош облусунун Кара Суу районунун Кыргыз-Чек айылында туулган. Жаш чагынан эле комузга берилип, 8-9 жашында атасынын күй черткенине кызыгып, делгирленип жүрүп, бул өнөрдү арттырган экен. Ал кыргыздын обондорунун, залкар күүлөрүнүн бүт жанрын чертип комузда ойноткон. Бул комузчунун башкалардан өзгөчөлөнүп, күүлөрдү бал тамган кайрыктар менен коштоп черкендигинен Кыргыз Республикасынын эл артисти жана башка бир топ жогорку сыйлыктарды багындырган. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антымак. Бүгүнкү чогулушубузда биз чемпионатка даярданабыз. Подготовка чемпионаты. Анан кийин ким дагы үйрөнөлүк. Тренерлер колго көтөрсөңөр. Нурсултан 11-класстын окуучусу. Ал өз алдынча долбоор жазып, окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө аракет кылып жатат. Азырынча жаш жигит Ош шаарындагы 5 мектепте Рубик чогултуучулардын клубун ачкан. Беш мектептин ичинде клуб ачканбыз биз. Интеллектуальный клуб деп койгонбуз. Ал клубда 2 проект иштейт. Бул менин проектим, проекттин аты
повышение интеллектуальных способностей детей. Анан кийин проект Даниярова Сайкал, это проведение акыл ордо деген. Интеллектуальный клуб ачабыз ар бир мектепте. Ал интеллектуальный клубта турган балдарга биз кубик үйрөтөбүз бул бирден. Анан кийин аларды акыл ордо деген оюнга привлекать етеміз. Біз бардығына ашқымыз керек, бирок ал в будущем. Понимаете? Не дегенде бар жогу мектепте клуб ачыш үчүн мектепте чогулткан, үйрөткөнгө ынаган балдар болуш керек. Биз аларды жөн эле үйрөткөн жокпуз. Биринчиден, аларды биз шаардык чемпионатка даярдап жатабыз, чтобы шаардык чемпионатта алар өзлөрүн көрсөтүп, өзлөрүнө ишенип место алсын депчи. Нур-Султандын Кубик Рубикти чоңултуу клубу окуучулар арасында абдан тез тарады. Долбоор ноябрь айында бүткөнү менен аны мындан ары мектептерде ирим катары калышын суранып жатышат. Баш катырма балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн гана өстүрбөстөн, алардын бош убактысын кызыктуу, пайдалуу өткөргөнгө шарт түздү. Кубикти 3 ай мурун үйрөнгөм. 3 ай бир жумада үйрөнүпкөм. Ошодан бери кубик ойноп келем. Бул логический боюнча жакшы экен. Бош убактыңды жөндөн өткөзбөй, өзүң алек болот экенсиң, бош убактыңды өткөзөт экенсиң ошо кубик менен. Бүгүн Нур-Султан шаардагы дагы бир мектепте өз клубун ачты. Учурда Кубик Рубикти чогултууну үйрөнүп жаткандардын саны 100гө жетет. Алар эми өз интеллектуалдык деңгээлин Ош шаарынын спид кубик боюнча алгачкы чемпионатында сынамакчы. Октябрдын аяк ченинде белгиленген мелдешке азыр ар бир окуучу кызуу даярданып жаткан кези. Крест толтурамын. То есть, крест. Бул долбоор Нур-Султандын коомго пайдалуу иштеринин алгачкысы эмес. Ал буга чейин да маанилүү акцияларга өз ыктыяры менен катышып келет. Коомго пайда алып келиш мага өзүмө деле жагат да, мындай карасачы. В принципе, коомго пайда алып келгенден мен бир ырахат аламбы, ошентип айтса болот. Учурда жаштардын эми бүт баары дебейм го, бирок көбүсү действительно мындай окууга азыраак убакыт берген же баягы компьютердик мирге кирип кеткен жаштар бар да. Мен аны көрө албаймын да. Просто аны көрсөң, там сен деген действительно мындай как бы жүрөгүң ооруйт да. Не дегенде жаштар бул будущее Кыргызстана деп айтсак болот, туурабы? Биздин келечегибиз. Анан кийин биздин келечегибиз азыркы моментте эле уже тик компьютердик клубтарда отуруп, чейгип, могу жаман иштер менен заниматься этип жүрсө, это прискорбно, вот лично для меня. Нур-Султан өз өлкөсүнүн керегине жараган инсандардан болгусу келет. Азыркы жасаган иштери бул башталышы гана деп эсептейт.